Салам достор, менин атым Чабалекей. Рек 55-ти негиздеген адамдардын биримин. Ушул видеодо силер эмне көрө турганыңарды кыскача айтып берейин. Кыскача айтканда, биздин Рек 55 чыгармачылык тобу аниме фестивалга барып келди. Ошол фестивалда биз үн коштогон аниме трейлерлер көрсөтүлгөн. Ошонус менен кыска киришүүнү бүтүрөлү да видеого өтөлү. Кеттик. Которая озвучивает аниме, с японского, логично, да, на кыргызский язык. Давайте их встретим, похлопайте им. Они немного вам расскажут о своей работе. Всем салам, мы команда Рек 55, и мы будем сейчас говорить на двух языках, на русском и на кыргызском. Саламатсыңарбы, биз Рек 55 үн коштоо тобу Сыймык жана Айпери. Биз эмне кылабыз? Дүйнөлүк фильмдерди, мультфильмдерди, анын ичинде аниме жана сериалдарды кыргыз тилине которобуз, анан үн коштойбуз. Мы озвучиваем мировой контент, фильмы, сериалы, мультфильмы и, собственно говоря, аниме. Эмне үчүн? Биздин максат эмне дегенде, биз кыргыз тилин популяризациялоо жана кыргыз тилинде сапаттуу контент жаратуу. Наша цель – это популяризировать наш родной кыргызский язык в массы и создавать качественный контент на нашем языке. Мисал келтире турган болсок, барыңар Том жана Джерри 2 тасмасын көрсөңөр керек. Кыргыз тилине которуп үн коштогонбуз. Андан сырткары Рик жана Морти. Анимелерден болсо акыркы үн коштогонубуз Чынжыр Ара Адам. Последнее из того, что мы успели озвучить, это Том и Джерри. Из ангоингов это вот Бензопила и Рик и Морти. Это, конечно, не совсем аниме, но все еще является гиковской темой. Да. Бизге ыктыярчылар, эгер каалоочулар болсо, үн коштоого кошулсаңар болот. Ал үчүн биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга катталгыла, бул жерде QR-коддор турат. Если вы интересуетесь озвучкой и хотели бы озвучивать, вы можете присоединиться к нашей команде. Добавляйтесь в наши соцсети, пишите нам. А сейчас, все внимание на экран. Экранга көңүл бурабыз. Чоң рахмат. Так, и сейчас нам покажут ролики, которые озвучены в студии Рек 55. Давайте посмотрим. Выведите нам, пожалуйста, их на экран. Ты не беспокойся, тебя Кира заберет на сцену, когда время придет. Классно выступил. Ömür menen ölümdөн бүтпөс мерчими. Биз ушул юлда күн көрүп келебиз. Бул дегенди алат. Чейин жаза болду бекен. Башка бирөө менен бирге иштешүү кандай анасы? Анда эмесе, баштайлы. Аны сосушум керек болчу. Анткени ал шайлоого жеңбеш керек. Анда жок мелешин керек болчу. Ал тирүү. Жок, мен окуйсам бар. Мен иштеген. Мен аны шайлоо менен жүрөмүн. Ал Морти бизге таандык эмес. Туура, биз билген Морти президент боло алмак эмес. Ал жеңдиби? Ооба. Оңой мен жеңип алган. Оңой мен деп айтса болбойт. Добуштарды кайра саноо аз калган эле. Сен эмне азик полициясында иштеп калгансыңбы? Эмнеге мен бул жерде отурам? Мен бүт баарын мойнума алдым го. Сен экиң өзгөрдү, сен бошсуң. Бирок мен бир нече департаментке мыйзамдарды буздум го. Жаңы департамент, жаңы мыйзамдар, жаңы цитадель. Бүтүр аземине кеч калдыкпы? Жаңы ректор кайда? Бүтүр аземи жок, ректор да жок. Мектеп программасы өзгөрүп кетти. Неге? Билбейм, мен ишим да жок, мен иштен айдашты. Ийгилик салып аяктар. О Кудай, силиктин кыялы ишке ашты. Кеч калганына кечиресиңиздер, президент жумушта камап калышты. Берекет ага. Эч нерсе эмес. Үстүндө бир аз алып койсоң.
уланта бер, кийим тиги аймактын риги. Мен айткым келгени президент Морти ал орунда ким отурганына биздин ишибиз жок. Рикби Мортиби жада калса Джерри да баары бир. Биз бул цитаделди кеңешке чейин да башкарганбыз. Азыр да бул жерди башкарып турабыз. Аны айтканына баары кошулабы? Ооба. Бул маселеде айкын болуш керек. Ал менен макул болгондор колду көтөрсүн. Үстүнөн алайынбыз, жетиштүү. Билбей турам. Жетиштүүбү? Ооба, азыр жараштыр. Сонун. Шаравичканы эң ыңгайлуу учур көрүнөт. Орба сырыктык менен айтылган жөрөлгөлүү сөз үчүн дагы. Саясат жөнүндө сөз. Тартип жөнүндө. Туугандык, бийлик. Бул сөздөр Шейло үчүн гана керек. Азыр аракет кылуунун учуру. Сен хори белең? А классынан. Биз эмне? Бир мектепке барабызбы? Кандайча? Мен Миямурамын. Биз бир класстагыбыз. Бул экөө бири-бирине жабышып жүрүп калышып турбу? Муну мен күткөн эмес элем. Экөөңөр кош тил тапкан окшойсуң. Жакшы көрөсүң. Бизде азыр деле тарбия. Бул сенин катачылыгың болсо, анда кечирим сурап. Хори менен Миямура экөө жолугушуп жүрөбү? Ишикавада Хорини жакшы көрөт экен да. Миямура бир азыртайбы. Билесиңби, негедир башка бирөө сени ушундай кейпиңди көргөнүн каалабай турам. Хори, уксам. Чындыгында мен сени Аны менин артыма чечип койгондо сага ким укук бериптир? Чынды. Хори, кечирим сура. Миямура бир куй беле, ал эч кимдики эмес. Атенди болгону менен мага жагып турасың. Болгон адам менен сүйлөшкөндө үйрөнүшүң керек. Биз экөөбүздү жолдоштор деп айтса болобу? Бүт баарыбызда башкаларга көрсөткүбүз келбеген жагыбыз бар. Миямура экөөбүз болсо башкалардан жашырын бирге убакыт өткөрө баштадык. Хори Мия. Рахмат. Эмне үчүн? Мага кам көргөнүң үчүн. Рахмат. Эми эч нерсе эмес. Жакшынакай экенсиң. Болду же эми. Кандай болсо да дарыгерге көрүнгөн жакшы. Макул, көрүнөм. Кар жатып. Кар. Кандай сонун. Кар жатып. Айтсаң, бул сонун эмеспи? Кардуу Рождествону бирөө менен өткөргүң келет беле? Эми балким. Мынча көңүл кошсуң. Рождество кечинде жалгыз калсаң капа болбойсуңбу? Ишим жок. Мен жалгыздыкты жакшы көрөм. Мен болсо жалгыздыкта чыдай албайм. Мен өзүмдү тааныштыра элекмин, э? Менин атым Миямура Мияко. Мен болсо Хироно Хиро. Хироно Хиро. Хиро экенсиң да. Күлө турган экен. Өзүңдөчү. Миямура Мияко. Мия. Туура айтасың. Мына кошачылыш. Сен акылдуу турбайсыңбы? Эй, Хироно-кун. Эмне?
Бүгін кечінде үйімде ешкім болбойт. Дароо эле оюңа уят нерселер келди? Жок, андай эмес. Кантса да үйдүн ачкычы баштыгымдын ичинде болчу. Анан Ошондо меникине барсак да үйдүн ичине кире албайбыз. Демек мен көчөдө калган экенмин да. Сен оюңча мендей кызга көчөдө жалгыз жүрө бергени кооптуу эмеспи? ошондо меникине барам деп чечтимби? Ошончо болду. Акырына чейин баралы да. Жүр. Бул Рождество кечи. Кое тур, андай жарабайт. Мен жумушум бар. Жүр кетти. Оңой менен бүтпөйт окшойт. Благодарим студию РЭК 55. И сейчас... Первой моей жертвой была Дилдыза, я могу сказать. Так, подключаемся. Я не вижу, есть у нас там подключение? Рицкий, посмотри, пожалуйста. Наше выступление было хорошим. Например, например? По крайней мере, то, как я ожидал, да. Ооба, аябай аудиториянын кабыл алуусу, эмоциясы билинди. Биз сценага чыгып баратканда кыргыз тилинде үн коштошот деп айткандан кийин герои деп кыйкыргандарды уктум. Аябай жагымдуу болду бул нерсе. И аниме темасын аудитория көбүрөөк кабыл алганын байкадык. Андан сырткары экшен же болбосо жанагындай юмор бар контентке көбүрөөк реакция болот экен, чем мелодичный же болбосо драмаларга караганда. Ну да, драму никто не любит, даже я не люблю. Да. Да, это молодежь, поэтому... Что, еще какие-то вопросы? Ошондо аудиторияга кандай басым кылыш керек экен? Аудиторияга деген момдай бир кыймыл аракети көп, экшен сценаларды алыш керек экен да. Мисалы, Рики Мортиден башка эмелерди көргөн эмесмин, мен өзүм деле могу жерде. Ооба, мелодиядай жай болгон, ыргагы жай болгон видеолорго мындай скучный деп койт го, скучный болуп калды окшойт. А бирок экшен же болбосо юмор, эмоция көбүрөөк болсо, реакция жакшыраак болот экен. Вот. Канча убакыттан бери команда негизи 2018-жылы түптөлгөн. Мен жеке өзүм 2020-жылы келгем. Получается 2 жыл болуп калды да. Сенчи? Мен июльда келдим бул жылы. Бирок сен көбүрөөк нерсени баштады. Анан көбүрөөк мындай активдүүлүктү көрсөттүм. Мага образ эме жок да подходящий эмечи, ошондо герой болсо гана унутпаштайм мен. Мен көбүнчөсү эме бир жерлерде представлять этип эле жүрүп. Андай деле. Ну и пару слов об этом месте, об этом фесте. Собрались нефоры. Атмосфера аябай өзгөчө. Казакстандан бери келгендер бар экен, косплей конкурсуна катышып. Бул деген биздин Кыргызстанда жаштар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк жаралгандыгынын бар экендигинин көрсөткүчү мен оюнча. Вот. Алдыда кандай пландар бар? Стать дистрибьюторами в Кыргызстане и легально дублировать фильмы, выпускать в кинотеатрах. Вот. Мен кыялым дүйнөлүк прокатта чыккан кандай гана фильм болбосун, биринчи кинотеатрга барганда параллелдүү түрдө кыргыз тилинде көрүү. Ну и, конечно, аниме озвучивать. Аниме — это круто. Да. Поехали дальше. Это статистика. Наверное. 0558, 358, 850. Есть такой? Есть. Раз, два, три, четыре, пять, 10, никто не откликнулся. Я не ищу. Никого. По заявкам не работают. Данияр. 5517.